Саламатсыздарбы апалар, кандайсыздар, ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Мынакей Кудай буйруса, мындан ары тынччылык болуп кетет деген үмүттөбүз. Сиздер дагы сабырдуу болуп туруңуздар. Иншалла мына колун сунган байке инилерибиз, эжелерибиз, инсандарыбыз, кыргызстандыктарыбыз өтө көп экен. Аллага шүгүр. Мына төшөнчүлөрдү алып келип бер дедиңиздер, алып келип бер дедиңиздер. Эми ушу жаш балдардын муктаждыгын чечели, Кудай буйруса. Кичине кечегине өткөндө Instagram'dan bir эжеке жазган. Bir 20-30-40 bir эме салып берди да, жаш балдарга bir эмелерден кийим кечек салып берди. Азыр мен деле билбейм, аны ачып караган жокмун. Эми ошону тең калыс бөлүшүп алышыңар керек да. Балдарга кимге чак экенин деле билбейт экенмин. Анан төшөнчүңүздөр бар экен, Анан азыр мен тактайын, дагы эмне керек? Эртең Кудай буйруса дагы бул жактан балдардан сурап анан алып келип беребиз, чыдап кетебиз, Жакшы туруңуздар, мен ошо кете берейин. Жакшы туруңуздар. Алла разы болсун. Кудай буйруса аман эсен, жакшы жакында жериңиздерге кайтасыздар. Мындан ары тынччылык болот, сон болот баары. Сон болот. Мына Кудай буйруса Кыргызстан алдыга өнүгөт, гүлдөйт мындан ары. Жакшы туруңуздар. Instagram'dan bir кайрымдуу bir тууганыбыз ушул баштыкта аманат катары салып жиберген. Бул жерде кички балдарга ылайыкташкан жаңы кийимдер. Кел, уялба. Кеч уялба. Макулбу, уялба. Бул атайын силерге салып жиберген. Анан ушу жерге лайктан алым. Açıp жайсаңар текка, жайып, жашната шашпай, жетпиги жака кийимдирек. Анан бардыгына жеткидей болсун. Иншалла мына. Кел. Кийинки үйгө барабыз дагы, кийин жагына тап эмет беребиз, тапшырып беребиз Кудай буйруса. Эч тартынбай алып эмете болгон. Мына жакшы сонун кийимдер экен, жылуулар бар экен мына иншалла. Мынакей бир пальто, бул бир пальто, единственный. Бул кыска берип көрчү. Кийип көрчү. Кел, карындаш, уялбай эле кел. Уялып кана кийип көрчү. Мына карчы сонун, Алла разы болсун, кандай сонун нерселер салып бериптир кечегине. Жана больницага кеткен кичкилердин размерлери. Өзүңүздөр ошо ылайыктап алып коюңуздар. Карчы бу кыстыкны сонун. Бетиңиз тарткан жокму? Мындай эле тартып алайын. Болот экен. Машалла, сонун болуптур, машалла. Ушу менен мектепке барып, отличница болой, иншалла. Молодец. Жаңы эки үйгө да кички балдар. Кийинки 3 үй деп атасыңарбы, ошол жака барып ошолорго берип келелик. Жакшы. Карачы кандай сонун. Ошондон бери да апасын жылуу алып келип. Кийип көрүп, карачы кандай сонун, мындай качествосы мыкты сонун кийимдер экен. Алла разы болсун. Мектепке сонун эмеге жарайт. Эми бирден тандап алыңыздар, ушу балдарга, башкаларына да жетсин. Ошо сиздердин үйгө бомба түштүбү, апа? Шонун неберелерим көргөн кеттилер. Больницага кетиштиби? Апа жакшы, апа. Айтыңыздар, дагы кандай муктаждыктар бар ошондо? Бул жака төшөктөр келиптир, Кайсы төшөктөр келди ушунда? Мына төшөктөр алып келди. Нореки плеттер, дагы ушулар бияк муктаждык чечилиптир, анда жакшы. Мына кийимдер. Эми тамак аш жактан маселе окшойт, Кудай буйруса ошо. Иншалла берип атам. Дагы болот, Кудай буйруса. Эмесе нормально. Апалар, бул менин атыман эмес, бул элдин атынан. Инстаграмга мага жазышты. Ушундай кийим кечек бар эле, кантип тапшырсак болот, аманат кылып деп, ишеничтүү болуш керек деп. Анан мен ушуну жоопкерчиликти алып келдим атайын. Ошо бата кылып коюңуздар, дуа кылып коюңуздар ошо инсандарга. Алла разы болсун. Maksat muradınızları versin, ömrünüzler uzun, rızkınızlar parmağın olsun. Geleceğinizde keng olsun, zamanınızlar tınç olsun. Yani döşü döşe uzağa ganime kılıp dilerim. Allah razı olsun. Amin. Keyinki daha kança semya var dedin? Dagı 15-20 semya var eкен. Jet bu общий бар жалпы бала чака менен эсептегенде 100дөй киши, Только ТЭЦ-2'нын ичинде. ТЭЦ-2'да 100дөй муктаж адамдар бар экен. Действительно, мен өз көзүм менен көрдүм. Мен түшүнүп атам. Баягы муктаж эместер дагы ортодон баягы шайтандын азгырыгына азгырылып, оңой
оокат көрүп калалы дегендер жок эмес. Бирок бул жерде действительно мен өз көзүм менен ынсап менен мына карасаңыздар берсек да ушинтип уялып акырын алгандарын жана кийимдерди. Келгенде көп келген. Bir семья келди, аркасынан эле дагы бир 2-3 такси машина келди да каяка барарын эмне кыларын билбей эле бир эле жалгыз туугандарына чукуп калышты да. Анан кантип эми эшикке чыгарып иймелеп караң күнүч. Кички балдар менен чочуп калыштыруу байкуштар. Байкуштар чочуп калыптыр. Эшикти жапсак, монтип кадимкидей силкинишип, коркушуп эметип калышыптыр да. Аны коркпогула жакшы эле десек, деп ойлонот. Больница алып азыр эми ошол жакка көргөнсүз жаңы элек апа дагы ошо бомба түшкөндө ошолордун коросуна түшүптүр да. Урматтуу бир туугандар, эме ушундай аманат түштү эле, ушу кийим кечекти тапшырып коюңуздар депчи. Анын Алланын ыраазычылыгы үчүн ушуну кабыл алып коюңуздар. Сиздер уялбай, тартынбай, өзүңүздөргө ылайыктуу кийимдерден бирден алыңыздар. Мунун баары менин атыман эмес, бул элдин атынан. Ушинтип элдер бизде Инстаграмга жазып, ушундай бизде ушундай жардам бар, ушундай кийимдер бар деп жазгандыктан мен алып ортодо сиздерге жеткирип берген кызматты аткарып атам. Бир туугандарыбыздын кошунасына менен бир түшүптүр туугандар. Бул оюнчуктар буларга тиешер эмес, бул үйдүн ээсиники. Бели азыр бир тууганыбыз кийим кечек берип жиберди эле, Алла ыраазы болсун, аманатына түзмө-түз тапшырып атабыз. Ат кандай сонун жылуу сонун кийимдер бар экен. Эми Аллах насип этти ушу кийимдерди окууга, мектепке кийип барышсын иншаллах. Бербейт абы? Ана кыз сон болуп калды, принцесса болуп калды. Биз сүйлөшүп айтып деп койдук директорлор менен. Селекциянын мектебине, Ороктун мектебине, ФАПка, жалга коркпой эле биз айтып деп сүйлөшүп, бизден келген 80 адамды любой жерге кабыл алып. Өзүңүздөргө больница көрүнөм десеңер, балдар коркуп калса, Ошондор кайсы больница? Ошол жака эле бара бересиздер, жалдын эле фабына бара бересиздер. 4-көр больницага коркпой эле бара бересиздер. Каяктан келдик десе эле ТЦКден келдик деп бересиздер. Эгер жок деп кабыл албайбыз десе, бизге түзмө-түз байланышка чыгып коюңуздар, биз колдон келишинче аракет кылып беребиз. Алла разы болсун, Алла разы болсун. Кана кеттик ана кийинки үйгө. Аманатты тапшырган ушу магазиндин эмесине, ушу ээсине Алла разы болсун, Силерде кийимдериңиздер буйрусун, жакшылыкка кийиңиздер. Булай буйруса. Памперстер керек дегендергечи. Келиптир. Жок, Азамат байке келиптир, ошо Азамат байке кийимдер бар экен кички балдарга. Ошо кийим кечектерди берип коеюн дейт, аманат барат дейт ошо. Сиз чыгарасызбы же мен Ушу балдарды даярдай берсин, ошо азыр барып анда чалып хозяйка Ош базарда бал, Ош базарда. Ошо 4 район бизден келип Бум жардамды 2 фура менен чогултуп, биз өзүбүз дагы эме көтөрүп, инициатива көтөрүп, 2 фура жибергенбиз. Баткенге дагычы. Азыр иншалла ушу биздин руководстводон Курманалиев Бекболот деген бала колунан келишинче бум жардамды да берип атат. Азыр мына машинанын артында да бар. Контейнер алышты. 40 тонна алыкчы. 2 эшиги менен азыр алып келип, Ош базарга коюп, эртең краскалап, майда барат ичиндеги нерселерин жасап, полный условия түзүп, крышасына чейин өзү жасалгалап, ушу Азия Универсал 700 Ош базарынан алып келип койдук. Эртең же иншалла бүрсү күнү МЧСтин транспорту келип алып кетет экен да. То есть эме мобильный дом, мобильный дом. Бүт условиясы менен жанагы жабыркаган үйлөрү жабыркап, жараксыз болуп калган адамдар, бир туугандарыбызга жардам. Аллах разы болсун. Ким дедиңиз? Курманалиев Бекболот. Курманалиев Бекболот деген биз бир тууганыбызга Аллах разы болсун. Аллах разы болсун. Өмүрүн берекелүү кылсын, рызкысын дагы мындан да кенен кылсын. Амин. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар. Мен атым Азамат. Таныдым сени. Мен атым Азамат. Буйруса баары жакшы болот, мына тынчып калды. Тынчып калды. Бизде аябай ошо жүрөгүбүз ошо ооруп, ушу менен жүрөбүз. Эми ону мен атым эмес, ушул мен жөн эле мындай эмемин да, мындай активистмин. Инстаграм баракчама ушуну жазган экен, бир туугандарыбыздын бир магазини бар экен, детский. Анан ушундай бир колмо-кол действительно муктаж адамдарга берип койсоңуз жакшы болот эле дегенде мен атайын ушу өзүм келдим сиздергечи. Алыңыздар, жакканды алыңыздар.
Бүт бары сонун экен. Эй, сен де маяқтан бір спортивка кие албайсың? Иә. Эмнеге албайсың? Иә. Эмнеге алгың келбейт? Иә. Сен бұл үйдің несісің бе? Машалла, мына. Сен бір туғандарың келді да бияққа турабы? Машалла, мына Алла разы болсын мағачы. Bir туғандарың чықырып, жақшылық қылып атыптыр. Киім ал десем албайм дейді. Мен мұқтаж емеспін дейді. Ушундай кайрымдуу адамдарыбыз бар экен. Ушун үчүн биз күчтүүбүз, элибиз. Ушунус менен күчтүүбүз. Ушундай элибиз турганда, ынтымактуу элибиз турганда биз эч качан утулбайбыз эч кимге. Ошон үчүн сиздер дагы кайраттуу болуп туруңуздар, чыдап туруңуздар. Дагы памперс муктаждыктарды Кудай буйрса эртең чечебиз. Эртең чечилет ал маселелер. Сіздерге де Аллах разы болсын, Рахмат сізге. Gençler, бүт алдыңыздар, кийинкиге кеттік андай. Аллах разы болсын, Аз қайқа кетіп отырсыз? Азыр дагы Урикке көчөгө. Да. Балдары көп экен. Роза, жанагы биз бардык элек го. Канти эжелер эме чыдап кетти го, кийим кечектердичи. Салат бар эне, ошо экили үйдүн кички балдары көп туруп, Азамат байке да мо кийимдер бар экен, азыр бер жактагыларга тарап келди алсаң, да кичине артып калды да. Ошолордун балдары көп экен, действительно муктаж экен, ошолорго берип койбойлук го. Азамат байке ошо жакта кирип алак балын сурап берди, памперстерди дагы болсо биз кичине чечип бергенге аракет кылдык да. 16 киши келди. Кички балдарданчы, жаш балдардан? Где-то 13-төй бар. Машалла, как раз жетет, но кийимдерибиз жетет тандачы. 13-төй. Ошого барып тандап кийип алышсын анда. Куптан болуп калды. Примерно бир жетсе керек э, бияк. Же болгон ушун баарына берет окшойсуң анда. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Машалла. Андайсыңар. Жакшылар, ой, кичикилер. Ой, саламатсыздарбы, жакшысыздарбы? Жакшысыздарбы, саламатсыздарбы? Я. Кирбейле коюн, э? Ооба, кирбейле коюн. Кирбейле коюн. Анда мындай кылалык. Бизде бир аманат бар эле, ушу магазин иштеткен бир тууганыбыз ушу сиздерге кийим кички балдарга ылайыктап кийим берип бериптир. Аны ошо Алланын ыраазычылыгы үчүн ошол мен атыман эмес, ошо адамдардын атынан, э? Ошо кабыл алып коюңуздар, жакшылыкка кийиңиздер. Буюрса баары сонун болот. Жетишинче алыңыздар. Эми калгандарын болсо эртең дагы, э? Буюрса, э? Эме кылабыз. Дагы эме кылабыз. Дагы сен айтып койсуң эмне керек. Силер көйнөктөр экен алар. Бер кой. Мо барсаң. Тандап бирөө. Кичине чоңураак болсо кие берсин. Алда Чоңоёт. Бул 36 экен размери. Болду ма? Бүттү. Майке Алла разы болсун. Бүттү ма? Кеттик. Ошо менин атыман эмес, туугандар, менин атыман эмес. Мен жөн эле ортодо. Мен айтып, ал кишиге ошо видеону жөнөтүп коём. Жакшы туруңуздар, жакшы аман болуңуздар. Жакшылык сөзсүз болот жамандыктын артында. Кыйынчылыктын артынан кийин сөзсүз жыргалчылык болот экен. Туугандарым. Биз да жүрөгүбүз өрттөнүп, тим эле араң турабыз, эмне кылабыз билбей. Жакшы ушунчалык кыргыз эли бар экен, жардам Ооба, мындай элибиз муктаж болбой жакшы баарын эле. Сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. болуп турганда биз кеттик анда. Мага эмес, ошо бир элдерге рахмат дегиле, мага эмес. Рахматым жеткиле. Аллах разы болсун сиздерге да. Жакшы туруңуздар. Эми баары сонун болот. Аман айтсам туруңуздар. Мейстер.